Мүмкүн болсо арак боюнча бир окуя айтып берсем туугандар. Ассаламу алейкум, тынчсыздарбы? Кечеги насвайдан кийин көбү аракты да запрет тыюу салыш керек деп жазып чыгыптыр да. Раматылык Чубак устаздын бир айткан сөзү бар. Тойго барыптыр студент кезинде, анан ортого чыгып сүйлөп жатканда тойдун ээсин айтыптыр да, үйлөнүп аткан балага. Ушул жерде арактар турат экен, алып коюп, анан тойду улантпайлыбы депчи. Айтса, тойдун ээси жок, биз уланта беребиз дептир да. Анан Раматылык Чубак устазга ушундай бир сөз келиптир. Арак бардык жамандыктын энеси. Бул нерседен алыс бололу деп сөздү айтып туруп анан чыгып кетиптир да. Кийин жылдар өтүптүр. Жылдар өтүп, жолдо баратса баягы бала, үйлөнгөн бала жолугуп калат дейт. Азыр аялым каякта экенин белгисиз дейт. Үй бүлөм, балдарым каякта экенин белгисиз дейт. Чиновник экен эле да, чоң кызматта иштейт экен эле. Үйүн сатыптыр, үйүнүн астында чөптөр өсүп кетиптир, машинасы жок. Ушундай бир байлыктан да ажыраптыр, үй бүлөдөн да ажыраптыр да. Анан жүдөп калыптыр өзүчү. Анан айтат дейт, Чубак дейт, сенин ошондогу тойдогу айткан сөзүң дагы деле эсимде дейт, кулагыма жаңырат дейт да. Ал сөзүң арак бардык жамандыктын энеси деп айткансың дейт да. Көрдүңүздөр туугандар. Келиңиздер, даватка чыккан адамдарга да айтарым, магазиндерге барып эскертип айтсак. Даватка эле эмес, негизи эле магазинде сатып жүргөн адамдарга мен кайрылуум да. Сатпай эле коюңуздарчы, ошодон түшкөн акчаны арам нерсе колдонбой эле коюңуздарчы. Сиздер алба койсоңуздар, компаниялар жабылат. Ошодон таппай эле койбойлу, он нерседе, арам нерседе жеткирүү, сатуу, дагы не жардамдашуу, заводдо иштөө, ошентип бөлүнүп арам, бул бизди жакшылыкка жеткирбейт да туугандар. Кандай ойлойсуздар? Ой пикир жазып коюңуздар. Канчалык комментарий жазсаңыздар, ошончолук видео көп көрөт. Канчалык видео көп көрүлсө, ошончолук адамдар амал кылып арактан алыс болот эле да, үй бүлөлөр сакталат эле туугандар. Ажырашуулар азаят эле туугандар. Эркектер аялдарын урбай алат эле, балдарына жаман мамиле кылбайт эле. Кээ биркилер ичип алып туруп, өзүнүн балдарын тооба кылдым зордуктап коюп атат да кыздарынчы. Ушул жамандыктан алыс болбойлу. Бардык жамандыктын мааниси, энесинин мааниси дегени бул ичип алганда өзүн билбей калат. Кээ биркилер мен билем, сен сүйлөй бербе деп айтышы мүмкүн. Кээ биркилери билбейт дагы, эмне кылып койгонун билбейт. Уурулук кылып коюшу мүмкүн, зына кылып коюшу мүмкүн, алдап коюшу мүмкүн, бирөөнү кагып урушуп коюшу мүмкүн. Көрдүңүздөрбү туугандар? Комментарий жазып башкаларга бөлүшүп коюңуздар. Каналга катталып коюңуздар туугандар. Ассаламу алейкум.